Апта аягына алынган акыркы окуялар менен тааныштырып, кабар маалымат программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда мен Айжамал Улжубай кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Баласын сатууга кардар издегенине кармалды. Ал наристени $5000 баалап жаткан. Коопсуздук кеңешинде бир канча жетекчилер тил угуп, айрымдарына эскертүү берилди. Bunday маалыматтар бул жаш өнүндөгү шылтоо менен буну бербей атат. Силердики мамлекет коопсуз комитетине жашыруун ишиңер. Кытайда тараган вирус Кыргызстанга дагы кооптубу? Просто маски носят и все. Пока. Өзгөн району жыл жыйынтыгын чыгарды. Айрым жетекчилер уйкусурап олтурушту. Жомок бүткөн айтылып уктоо керек, эми көрүп таттуу түш. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул учурда бизди социалдык тармактардан да түз эфирде көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Facebook жана YouTube каналдарыбыз иштеп жатат. Ош облусунун Өзгөн районунда 2 аял жаңы төрөлгөн ымыркайды $500 сатууга аракет кылган. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыктан билдиришти. Жаш келин Өзгөндөгү төрөт үйүндө 17 январда айына жетпей көз жарат. 3 күндөн кийин тууганы экөө балага кардар издей баштайт. Бааны $500 деп бычышат. Бул маалымат милицияга жетет да, алар кардар катары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 21 январда аялдарды акча алып жаткан жеринен колго түшүрүштү. Сот чечими менен эненин тууганы 21 мартка чейин убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ал эми көз жарган келин үй камагына чыгарылды. Ал сот чечим чыгарганча ымыркайды эмизип карайт. Сот баш коргоо чараны аныктаганда аялдын төрөттөн кийинки абалында эске алды. Ымыркай балдар үйүндө. Энеси 23 жашта ажырашкан, бир баланы тарбиялап келген. Наристенин атасы белгисиз. Россияда кырсыктап көз жумган кыргызстандыктар дагы 2 маркумдун жарандыгы такталды. Челябинск облусунда 22 январда кечинде КАМАЗ менен жеңил унаа кагышып, анда кыргызстандыктардын каза болгону айтылган. Көп өтпөй элчилик каза болгон 5 адамдын 3-өө кыргызстандыктар экенин аныктады. Россиянын Челябинск облусунда кыргызстандыктар каза болгон жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрликтин маалымат кызматынан билдиришти. Эске салсак, Челябинск облусунда 22 январ күнү кечинде КАМАЗ менен жеңил унаа кагышып, анда кыргызстандыктардын каза болгону айтылган. Көп өтпөй элчилик каза болгон 5 адамдын 3-өө кыргызстандыктар экенин аныктаган. Honda Stream унаасын 50 жаштагы кыргызстандык айдап бара жаткан. Жанында 44 жана 27 жаштагы мекендештери болгон. Үчөө тең Ош облусунун тургундары экен. Булардан тышкары автодо Өзбекстандын 1 жана Тажикстандын 1 жараны болгон деп айтылат билдирүүдө. Ал эми КАМАЗдын рулунда казакстандык жаран болгон. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгында анын мас эмес экени аныкталды. Аталган факт боюнча Россия Ички иштер министрлигинин Челябинск облусу боюнча бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 264 беренесине 2 жана андан көп адамдын өлүмүнө алып келген транспорттук каражатты башкаруу жана жол эрежелерин бузуу беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Маркумдардын бардыгынын жакындары табылды. Ош шаарында кыз ала качууга шектелип 3 жигит кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Билдирүүгө ылайык 21 январ күнү саат 17:40 чамасында милиция кызматкерлерине калаада убактылуу жашап жаткан 22 жаштагы кызды дүкөндөрдүн биринин алдынан ала качып кетишкендиги тууралуу маалымат түшкөн. Алгачкы иликтөөлөр көрсөткөндөй, кызды мажбурлап некеге тургузуу үчүн ала качып кетишкен. 23 январга караган түнү кыз ала качууга шектүү катары Ош шаарынын 22 жаштагы 2 жана Тажикстандын Мургап районунун бир тургуну кармалды. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Факт боюнча жазык кодексинин 175 беренесинин негизинде адамды некеге туруу максатында уурдоо сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Маалыматка ылайык, жабырлануучу кыз жана аны ала качууга шектелген 3 жигиттен Чоң Алай районуна Тажикстандын Мургап районунан көчүп келген кыргыздар экендиги белгилүү болду.
Коррупцияга каршы күрөш албагандар кызматтан кетиши керек. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насырбек Алмаматов кармалбай жатканы үчүн прокуратура жана соттор күнөөлүү. Мындай пикирин президент бүгүн Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Ошондой эле, эгер мамлекеттик органдар санариптештирүү саясатын колго албаса, каттоо чаралар колдонуларын белгилеп, бир катар жетекчилердин жоопкерчилигин кароону сунуш кылды. Ал арада Кыргызстанда коррупциялашкан мамлекеттик органдардын аты да аталды. Теманы кабарчыбыз улантат. 2018 жылдын 8 февралында болгон биринчи Коопсуздук кеңеште сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы коррупцияга каршы күрөшүү маселеси каралган. Бүгүн аталган кеңеш мына ошол чечимдердин аткарылышына көз салды. Президент буга чейин кабыл алынган чечимдерди аткарууга жетиштүү убакыт берилгени менен ал аткарылбай жаткандыгын сынга алды. Бир карын майды бир кубалак келетет дегендей, мына арабыздагы коррупциядан тазалануу иштери кээ бир мекеме уюмдарда болбой атат да жүрбөй атат. Буны массалык мал каражаттары мына тынбай жазып атат. Ошого карабастан ушундай схемалар түзгөн министрликтер, ведомстволор, мекемелер бар. Булдук бардык тепкичтер да бар. Бардык бийлик бутактарында бар. Жоопкерчилик жок жетекчилердин эсебинен биздин бүт күч аракетибиз мына текке кетип атат. Мындай жетекчилер президенттин, өкмөттүн, жалпы эле мамлекеттик бийлик органдарынын элдин ишеничин Коррупция менен күрөшүү үчүн биринчи кезекте укук коргоо органдары, министр, губернаторлор өздөрү тазалануусу керек. Болбосо алдыдагы милдеттерди ишке ашыруу оор болот. Эгер колунан иш келбесе, арыз жазып, кесипкөй адистерге орун бошотууну президент талап кылды. Коррупция күрөш боюнча, токтотуу боюнча абдан жакшы шарт түзүлдү. Бирок сот бийлигинде, аткаруу бийлигинде чечкиндүү кадамдар, чечкиндүү тазалануу процесстери жакшы жүрбөй атат. Айрыкча укук коргоо органдардын жетекчилери мына өздөрүнүн министрлик, ведомство ичинде коррупцияга каршы күрөшүүнү кош мамиле кылып атасыңар. Ишиңердеги иштеп аткан коопсуздук өзүңөрдүн ички иштей турган ички коррупциялык иштерге мына күрөшпөй атасыңар. Коррупция менен алар күрөшкүсү келбесе, жумуштарын таштап кетиш керек. Ким коррупция менен күрөшө алса, чечкиндүү болсо, өзүнүн ой жүгүртүүсү болсо, ошолор келип коррупцияны ооздуктош керек да. Мынакей биздин жана ассоциация геологдун төрагасы да айтты, Орузбек Дүйшеев. Ошо былтыркы өткөн Коопсуздук кеңешиндеги президенттин айткандарын 1,5% аткарылды деген сөз бар да. Жыйында УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматына, каржы полициясына жана мамлекеттик каттоо кызматына сын пикирлер арбын экендиги айтылды. Юрист Акунбай Кошоевдин баамында мындай пикир эл арасында да күч алып турган чагы. Мисалы үчүн ички иштер министрлигинде иш начар. Мен ошол системада иштегем. Начар, өтө начар. Кадрлар состав. Мына азыр жаңы кодексте дагы будамайлап теоретиктер өзгөргөн экен. Бүт тергөөчүлөр массовый арыз жазып өздөрү кетип атат. Милицияга кирим деп кире алчу эмес. Кетип атат. Демек өзү ыдырап турган система иштей алабы? Иштей албайт. Башына башка бир кадрды коюп туруп, анан системалык түрдө жаңылоо кадрларды топтоо керек. Жээнбеков мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насырбек Алмаматовдун бошотулушу боюнча маселе көтөрдү. Бул үчүн прокуратура жана соттор күнөөлүү деп эсептейт. Бул эми бир эле сот системасы эмес, бул бир эле прокуратура эмес. Мага сөз деп атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы буну? Мен таша бергенде болуп атпайбы? Астыр отурасыңар былтыйып алдыңар тең. Мына ушинтип мамлекеттик органдардын мамлекеттик бийликке ишенич кетет, элдин ишеничи. Коомдун ишеничи кетет. Көрүнүп туруп жасап атсаңар, ошого чара көрбөсөңөр. Эмне бакмакчылык бул? Өзүңөр аласыңар. Генерал прокурор, сот өзүңөр аласыңар, ошого чара көрө албай атасыңар, бербей атасыңар. Айтпасам мейли. Мен чоң трибунада айттым филармониядан. Эмне кечирим эжилип деп. Салтанаттуу мээрекеде айттым. Ошондо мен чара көрбөйсүңөр, декабрда айттым. Менчиңер болсо үйүңөрдө, калганда алгыла. Бул мамлекеттик кызмат, мамлекеттик иш, эл берген иш. Маалымат катары айтсак, Алмаматов 2018 жылы кармалган. Ал автоунааны кайра каттоодо жана айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталган. Октябрь райондук соту былтыр аны 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту кийин өкүмдү жокко чыгарып, ага 3 миллион 300 миң сом айып пул салуу менен эркиндикке кое бергени белгилүү болгон. Түз сөз айтып койгон кишилердин бардыгына фабрикация кылып камаган прокуратуранын адамдары дагы эле ошол ордунда отурат. Алар азыр кандай кылат? Алар саботаж кылып атат. Алар тигил уурлар, олигархтар менен байланышта.
Акырын тергөө иши башталганда Шади сен секин ногидай дегенде ал чыгып кетип атат. Абламбеков дегенби жанагы эмелерде, Алмаматов дегенде. Секин иш башталды, сен чыгып кетти, андан тыйын алып коюп атат. Мен бүт бардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин бардыгы коррупционер деп айта албайм, бирок негизги бөлүгү бийлик баягы кызматкерлердин негизги бөлүгү анан бийликке келүүнүн негизги ыкмасы ошо коррупция болуп калган. Максатыбыз жөн эле баягы эле сындап койбой эле эмне үчүн ушундай болуп атат, анан жолу кандай ушуну көрсөтүш керек да. Эмне үчүн ушундай бойдон калып калды? Калып калганын себеби карап көрсөңүздөр, коррупция бул система болуп калды. А системаны өзгөртүш үчүн биз реформага барышыбыз керек. Жыйында кызматкерлердин кирешелерин, мүлкүн декларациялоо жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү кабыл алуу ордунан жылбай тургандыгын сынга алды. Мамлекет башчы өкмөт чечимди кабыл алууну 1 жылдан ашык созгондугун белгиледи. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Коопсуздук кеңешинин буга чейин болгон 3 жыйынында кабыл алынган чечимдер өкмөт мүчөлөрүнүн шалаакылыгынан улам аткарылбай калгандыгын моюнга алды. Аткаруучулук тартип жок. Коопсуздук кеңеш өзүңүз баш болуп кабыл алган чечимдерди шалаакылык менен бул деле өтөт, бул мезгил өтөт деген мамиле менен кылып жүргөн биздин мамлекеттик кызматкерлер болуп атат. Муну да биз катуу чараларды көрүп тартипке чакырабыз деп ойлойм. Ошентип 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүлмөй болду. Социалдык фонддун жетекчиси Медер Ирсалиевке, Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмил Осмонбетовго жана анын 2 орун басарына катуу сөгүш берүү, ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Жолдошбек Жунушевди кызматтан алуу сунушталды. Резонанстуу иштер боюнча электронун жыйынтыктарын туруктуу негизде жарата туруу мына коопсуздук кеңешинин чечиминде каралган. Уну ички иштер министри берип атат. Мамлекеттик коопсуздук комитети берип атат резонанс иштерди. А финанс полициясы мындай маалыматтар жашыруу деген шылтоо менен буну бербей атат. Мына силердики мамлекеттик коопсуздук комитетине жашыруун ишиңер. Же ички иштер министринин жашыруунбу? Мына кылган мамиле, даже мыйзамды билбейсиңер. Мыйзамды коргой турган органдар. Коопсуздук кеңеш чечимдерин көзөмөлдөгүлө. Ошол төрөмө чечим берген, сунуш берген кызматкерлердин баарына тең кача чара көргүлө. Ошондой кызматкер эсебинен көп нерсе аксап атат. Саналык тештирүү боюнча коопсуздук кеңеш чечим кабыл алган концепцияны ишке ашыра алган жетекчилердин баарына тең жооп бересиңер. Жыйынтыгында Жээнбеков коррупцияга каршы саясаттын жаңы стратегиясын иштеп чыгууну тапшырды. Алтынбек Бекторов, Вадим Жумабаев, 7 канал, Бишкек. Калкка пайдасы тийбеген кадрлардын кимге кереги бар? Жасакерленген мамлекеттик кызматкерлердин орду качан жаңыланат? Жалал Абад облусун жетектеп кеткен экс-губернатордун артынан өкүлчүлүктөгү аппаратты да тазалаш керек. Мындай талаптар жергиликтүүлөр тарабынан айтылууда. Бири келип, бири кеткен жетекчилер менен тил табыша калган кадрлардын ордуна иштин көзүн билген таза жаш адистерди тартуу зарыл. Жалал Абадтын Борбордук аянтындагы бул имарат өкмөттүн өкүлчүлүгүнө таандык. Ичинде эмне иштер аткарылып, кайсыл орчундуу маселе чечилип жатканы баарына кызык. Бул жайда өкмөттүн өкүлү, анын бир эмес 2 орун басары жана штаттагы 40ка жакын кадрлар жумшак креслону ээлеген. Учурда өкүлчүлүктө 37 мамлекеттик кызматкер иштеп, айлык алып отурат. Адатта Кыргызстанда кайсыл мекемеде жетекчи ээрден кыйшайса, кол астындагы кызматкерлер кошо иштен айдалат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүшпү же адатка айланган өнөкөтпү, ар ким ар кандай түшүнөт. Кечээ эле өкмөттүн Жалал Абадтагы ыйгарым укуктуу өкүлү жетекчиликтен оодарылды. Эми аны менен кошо иштешкен жамаатты да жаңылоо керектиги айтыла баштады. Кеткен адам өзүнүн адамдары менен иштейт да, ар бир кеткен адам. Анын ордуга келген адам деле өзүнүн адамдары менен иштешет. Эгер бул мурда губернатор кеткенден кийин бул келген жаңы губернатор өзүнчө команда түзүп өзүнүн адамдары менен иштеш керек. Ал мурунку губернатордун адамдары булар менен креслодо отурганы менен иш планы жок эле отурушат. Жаңыларда жаңы келдиби, жаңы кадр, жаңы жаш өспүрүмдөр иштейсин. Мурунку жегиштер, мурунку элдин кандай экенин билип калып, эл кайрылып, эл кандай көйгөй менен барса, эч бир карабады. Мен мисалы үчүн бул жерде өзүм 2 жолу губернаторго барсам айтып атпаймынбы? Жанындагылар гана губернаторго даже киргизген да жок. Жанындагылар болбогон шылтоолор менен кайрылды. Ошон үчүн мурунку эсчилери кетсин, жаңылар менен нормалдуу иш алып барып эл үчүн иштесин.
Өкүлчүлүктөгү аппаратта отурган кызматкерлерге кадр алмашуу саясаты качан жетери белгисиз. Балким азыркы жетекчи көзгө басар кадрларды тандагыча бир аз убакыт керектир. Бирок өздөрүнүн кызмат ордун, шефине ак калпак, чапан кийгизип жагалданып, креслосун бекемдеп алгандары да жок эмес. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүндөгү кадрлардын басымдоосу болжол менен 5-10 жылдан бери иштегендер. Асты пенсия куракка жетип калышкан. Айрымдары Т. Осмонов доорунан бери кызматта турган айтылып жүрөт. Эгерде иштеген ишинен майдам чыгып, элдин алкышына татып турса, даяр кадрларды ким эле колдон чыгаргысы келсин. Анткени менен алган айлыкка жараша татыктуу иштеген билармандар жок дегендер басымдоо. 4 жаңы кадр келди, кызматкерлер бул деген. Ошо 5 бөлүмдүн ичинде 4 кызматкер кызматка келди. Анан ушул кадрларга канча айлык майынан жыл сайын бөлүнөт? Эми жыл сайын аны мен билбейм, бирок чындыгын айтканда, мына биздин жөнөкөй кызматкерлер 4000 сом айлык алат. 4000 сомдон башталат. Биздин могу хозчаста иштеген уборщицалардын айлыктары 3000 сом. Эң жогорку айлыкчы? Эми аны айта албайм, аны выслуга лети бар. Ошонун кошкондо эми ал деле көп деле эмес, таларкы деле. Булардын алган акча айлыктарынын ордуна канчалаган биздин керектүү иштер турат. Ошолорду бүтүрүшсө болмок. Мына бала бакчалар бар, мугалимдердин дагы канча майда чүйда иштер бар. Ушуларды оңдосо болмок. Биз канча иштеген немелер бардыгы айлыктарынан неметип атат, кемип атат, башка болуп атат. Аяка соспонду анда мындайга кетирген акчаларынан жеп атышат. Ошолорду жебестен ушу элдин ишенимине кирип, элди карап туруп иштесе, мен жакшы деп ойлойм. Жасакерленип, иш ордун сактап калган кадрлар Кыргызстандын ар бир мекеме ишканасында кездешчү көрүнүш, айрыкча майлуу кызмат бөлүштүрөөрдө же жумшак креслосун бирөөгө тарттырып жибербөө үчүн адистик чеберчиликти мындай коюп, тууганчылык жана жеке мамилени ортого салгандар басымдуу. Жаңы өкүл областты алдыга жылдырам десе, көз кысты мамиледен оолак болуп, татыктуу кадрларды айланасына топтоо менен гана алдыга жылаарын түшүнүшү шарт. Жанындагы жанакындай паракурлорго алданбаш керек. Алданбай, жакшы сүйлөгөндөргө, кошоматчыларга алданбай, өзүнүн эмеси менен түз элди көзөмөлдөп, элди карап иштесин. Дамир Кубанычбеков, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал Абад шаары. Кыргызстан Кытайдын эт жана эт азыктарын алып келүүгө убактылуу чектөө киргизди. Бул тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын расмий өкүлү Рахат Садырбекова билдирди. Тамак аш коопсуздугу толук көзөмөлдөө деп айта алам. Чек арада тиешелүү органдардын текшерүүсү жүрүп жатат. Мекеменин маалыматына караганда, Хенан провинциясынан Кыргызстанга 2019-жылдын декабрь айында 48 тонна өрдөк эти алынып келген. Анын үлгүсү ветеринардык диагностика жана экспертиза борборуна жиберилген. Текшерүүнүн жыйынтыгы чыгып, коопсуздугу аныкталгандан кийин сатууга уруксат берилген. Кытайда өпкөнү сезгенткен жаңы коронавирус биринчи катталган Ухань шаарынын тургундарына сыртка чыкпоо жөнүндө көрсөтмө берилди. Жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны 20 кишиге чамалады. Аны жугузгандардын саны 450 кишиден ашты. Вирусту жугузуп алгандар АКШда, Жапонияда, Түштүк Кореяда жана Таиландда да катталды. Коронавирус дартынын очогу Кытайда катталып, азыркы тапта дүйнөнүн булуң бурчуна жайылууда. Ага ылайык аба майдандар көзөмөлдү күчөтүп текшерүүгө алып башташты. Кытай Кыргызстанга коңшу болгондуктан биздин медицина адистери оорунун алдын алуу боюнча өздөрүнүн иш-аракеттерин жүргүзүп жатышат. Бул багытта саламаттыкты сактоо министрлигине Кытайдын Кыргызстандагы элчиси маалымат берип, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму иштеп баштаганын билдирген. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган оору боюнча кабарчыбыздын материалында сөз болот. Кытайдын Ухань шаары коронавирус жугуштуу дартынын очогун айланып, дүйнө коомчулугун дүрбөлөңгө салды. Кытайда жугуштуу оорунун айынан 17 адам каза таап, 600-төн ашык жаран ооруну жугузуп алганы маалым болду. Ал арада Кыргызстанда да бул дартка каршы иш-аракеттер күчөтүлгөн көзөмөлдө жүрүп жатканы кабарланды. Анын ичинде биздин мына бүгүнкү күндө биздин ооруканада атайын бөлүнгөн палаталар бар. Бул палаталар ушул
оорулар келип турган болсо, аларды сөзсүз түрдө булардын изоляциясы да башкалар менен контакт болбош керек. Ошол себептен биздин атайын предусмотренный боксированный палаталар бар. Ошол боксированный палаталарга бүгүнкү күнү биз 3 палатаны даярдап койдук. Ошону менен бергиле ал ооруларды бир жерден экинчи жерге алып баруу боюнча транспортировкасында атайын бизде жанагы носилкалар бар, боксированный носилкалар, анын ичине киргенден кийин сыртка ал инфекция чыкпайт да. Ошондой эмелерди биз даярдап койдук. Санитардык көзөмөлдөө кызматынын дарыгерлери Манас аэропортунда, Торгарт Эркештам өткөрмө пунктунда Кытайдан келген жарандар тыкыр көзөмөлдөп жатканын билдиришти. Биздин врачтар самолет келип түшөрү менен ошол рейске кирип, борт проводницалардан декларацияны кабыл алышат. Ошол суднанын ичинде температурасы барбы, жок, болуп ооруп же инфекционный ооруга шектүү оорукчан пассажирлер жокпу деп. Болгону 20 киши келиптир. Жүргүнчүлөр, водительдерден болсо 97 киши. Торгарттан пассажирлар, жүргүнчүлөр болгон эмес. Болгону водительдер келишкен 1262 киши. Ал жакта дагы усиленный режим, тепловизорлор иштеп жатат. Манас эл аралык аэропортунун кызматкерлери менен Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери аба майданында Кытайдан келген жарандарга карата көзөмөл күч экендиги маалымдалды. Ага чейин коронавирус боюнча болсо биздин аэропортто болсо санитарный карантинный пункт деген бар да, Минздравдын. Анан ошолордун кызматкерлери тепловизор деген колдон аппарат, ошол менен жүргүнчүлөрдү келе турган Кытайдан ошолорун текшерип атышты. Өзүнчө таможняларда санитарный постторду коюп туруп, ошолорду бекемдөө максатын коюш керек. Просто маски носят и все. Пока. Текшериш керек Кытайдан келген кишилерди, ооба чыгараларды обязательно. Медицина боюнча адистер коронавирус өтө кооптуу экенин эскертишет. Ошондуктан оорунун белгилери байкалса дароо дарыгердин көзөмөлүнөн өтүшү кажет экендигин ырасташты. Биз эми мындай эл өзү сак болуш керек да. Өзү сак болуш керек. Мындай сасмо оорулар пайда болгондо өзүнчө үйдө дарыланбай врачтарга кайрылыш керек. Ал биринчисинен. Экинчисинен эми биздин саламаттык сактоо мындай центр особо опасных карантинных инфекций бар, службалар бар. Эми биз ойлойбуз, болушунча аракет кылып атышат. Коронавирус өзүнө 30дан ашык вирусту камтыйт. Анда камтылган вирустар кеңири жайылган сасык тумоодон тартып ичеги карындын оорушуна да алып келет. Коронавирус менен ооруган алгачкы адам 1965-жылы каттоого алынган. 20-кылымда аталган вирус жан жаныбарлардан адамдарга жукканы белгилүү болгон. Жугуштуу дарт адамдан адамга аба аркылуу да жугаары айкын болду. Азыркы тапта Гонконг, Макао, Тайвань, АКШ, Япония жана Түштүк Кореяда вирустан жабыркаган адамдар катталганы белгилүү болду. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7-канал, Бишкек. Билим берүү жана Эле министрлигинде Ала районуна көчүп келген Харыбек Алимсеитов мектебинде сабатын ачып жаткан памирлик кыргыздар үчүн окуу китептери берилди. Бул тууралуу Билим берүү жана Эле министрлиги билдирди. Аркус жана Кут Аалам басмаканасы көчүп келген кыргыздар үчүн 50 дана алипе, мекен таануу, математика, кыргыз жана орус тилиндеги 8 китептен турган 10 комплект 120 дана көркөм китептерди тапшырды. Буга чейин алайда сабатын ачып жаткан памирлик кыргыздарга окуу куралдары жетишсиз болуп жаткандыгы тууралуу Сары Могол айылдык мектебинин мугалимдери билдиришкен. Алай районунун Сары Могол айылындагы мектепте 36 памирлик кыргыз билим алып жатат. Памирден көчүрүп келген кыргыздар 3 класска бөлүнүп окуп жатышат. 7 жаштан 17 жашка чейин, 17 жаштан 45 жашка чейин жана аялдар үчүн өзүнчө класс ачылган. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү кабарлагандай, алар үчүн атайын 2 мугалим бөлүнгөн. Окуу китептин эски имаратында жүрүп жатат. 2019-жылдын 23 декабрында 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сары Могол айылына көчүрүлүп келген. Аларга өкмөттөн турак жай курууга 1,2 гектар жер жана 10 миллион сом бөлүнгөн. Жакшы, аракеттери жакшы. Ошо чоң группа деп, менде азыр 16 окуучум бар. 16 окуучу окуп жатышат.
жакшы аракеттери, жакшы таңгаларды таанып жатышат, сандарды дагы таанып жаздырып аракеттенип жатышат. Аябай аракеттери жакшы. Булардын ичинен нарында окуп келгендерден дагы экөө бар экен. Буларга дагы башка китептерди берип, окутуп, жаздырып жатабыз. Өзгөн району жыл жыйынтыгын чыгарды. Аймакта салык жыйноо жылдага салыштырмалуу 6 миллион сомго өскөн. Бирок айыл чарба тармагында өсүү токтогон. Ал гана эмес, жыл жыйынтыгын берүүдө жооптуу кызматтар катышкан эмес. Ал эми айрымдарына жылдык маалымат кызыктырбай, телефонго алаксып отургандар да болду. Өзгөн районунда бир жылда кандай иштер аткарылды? Жетишкендиктер жана кемчиликтер райондогу мекеме ишканалардын жетекчилерине маанилүү эместей. Акимдин отчету окулуп жатканда бир катары телефончук отурса, айрымдары ширин уйкуга кирген. Түн бир окум, жомок өткөн айтылып, токтоо керек, эми көрүп Андан кийинки отчетту райондук салык кызматынын жетекчиси берди. Бирок аким менен аталган салык кызматынын отчету бири-бирине дал келген жок. Мындай шалакылыкты облус башчы сынга алып, отчеттук маалыматыңар логикага туура келбейт деп эскертүү берди. Азыр эле айтып атасыз сиз. Буякта отчетуңарда жакшынакай эле көргөзүп турат. Налог республикалык 108,6%, жергиликтүү бюджет 108,2% деп. Аким айтып атат, сиздер аткара албай калдыңыз депчи. Же акимчиликтин аппараттын кызматкерлери туура эмес жазып берип атат маалыматты. Же сиздер туура эмес иштеп атасыңарбы? Эки жетекчинин маалыматтары туура келбегени менен Өзгөн райондук салык кызматы былтыркыга салыштырмалуу 6 миллионго көп салык чогулткан. Бирок киреше салыгынын 15 миллион 4 миң сому чогулбай, план аткарылган эмес. Жетишпеген жактарынан эми ар бир иштеген жерде кемчилик болот го. Мекеме ишканалар былтыркы жылы пайдадан алуу салыкты көбүрөөк төлөсө, 2019 жылы пайдадан алуу салык азыраак чыкты. Себеби ал мекеме ишкананын иши, ал жерде алар кандай пайда тапса ошого карап салык төлөйт да. Ошон үчүн бул боюнча мына көмүр ишканалары боюнча айрыкча толбогон негиз себептери болуп булар Өзбекстан коңшу мамлекетке ташып атат. Ушундай маселелер бар, маселелер боюнча иштеп атабыз. Быйылкы жылы ал маселелердин баарын жоебуз. Мындан улам өткөн жылдагы иштер максатына жетти деп айтууга болбойт. Жер жайыт жалпысынан айыл чарба тармагында жакшы жылыш болгон эмес. Бул тармакка тиешелүү каржы мекемелеринин жетекчилери коллегияга келбей койгону да маалым болду. Жылдан жылга мал саны өсүп атат. Асылдуулугу мен такырла айтпайм, жогору төмөндөп кетти деп. Асылдуулугу боюнча иш жүрүп атат. Райондо 6 асыл тукум чарба түзүлдү, 2 кой чарбасы боюнча, жылкы чарбасынан 2 асыл кара мал боюнча буларда жетишсиз. Дагы ушундай чарбалар түзүшүбүз керек. Ошондо биз 1 койдун ордуна 5 койдун ордуна 1 кой алсак, ошол эле кой жана 5 койдун акчасын актай турган койлор бар да, асылдуулар. Анан мынабы жасалма уруктандыруу боюнча дагы жакшы сөздөр айтылды. Жасалма уруктандыруу боюнча биздин райондо 14 пункт иштеп атат. Иштеп келген. Быйыл бир аз биздин түштүк жергесинде жанагы урукту, анан азот чыкпаганына байланыштуу биз түндүктөн алынып келинет, Бишкектен. Анан бир аз сырык болуп калып атат. Ошонун себебинен иш бир аз аксап атат да. Ошол жетишпендиктер, кемчиликтердин баардыгы ошол баяндамада талданып, терең кеңири ачылыптыр. Ошолордо 2020 жылда ошол кайсылар жетишпеген жактар болсо, ошолорду аткарыш, алдыга жылыш боюнча, социал-экономикалык жана алдыга жылуулар боюнча дагы бир канча жылыштар болуш керек боюнча, жаңы иш жумуш орундарды табыш боюнча, билим берүү, саламаттык сактоо ушулар боюнча 2020 жылы кайсыларга артыкчылыктуу багыттарды аныкташ керек. Ошолор боюнча да алда милдеттер берилди да. Жыйынтыгында Өзгөн районунун бир жылда аткарган иштеринин жыйынтыгы канааттандырарлык деп бааланды. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү жаңырган жылга коюлган тапшырмаларды так аткарууну милдеттендирип, былтыркы жылдагы кемчиликтер кайталанбасын деп эскертти. Мерим Алмазбек кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Өзгөн району.
Өзгөн районундагы соодагерлер жергиликтүү бийликке талап коюшту. Буга чейин мэрия тараптан жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жайда соода кылып жаткандарды жылдыруу аракетин көргөн. Бирок мындагы иштеген жарандар алгач шартты түзүп берүүсүн талап кылышкан. Ал эми жергиликтүү бийлик белгиленген жай аларга ыңгайсыз болгондуктан көчүүдөн баш тартып келишет. Тараптуу келишпестиктерди кабарчыбыз айтып берет. Мындай көрүнүш Өзгөн шаарынын мэриясынын алдында жүз берди. Топтолгон жоон топ аял Борбордук көчөнүн боюнда соода кылгандар. Эл басчы тротуарга чыгып алган бул соодагерлерди күн сайын мэрия кызматкерлери текшерип келип, соода кылууга мүмкүнчүлүк бербей жатканын калаа башчысына арызданганы келишкен. Места кылып берсе биз ишкерге киребиз. Ага бирок мэриядагыларга айтсак, места кылып бере албайбыз деди. Бизге места кылып беребиз деп былтыр ак булутту дагы силер үчүн места кылып атабыз. Ошол жака киргизебиз, жайгаштырабыз дейт. Бул кубалаганына бир 10 жыл болду да. 10 жылдан бери ушул акыбы. Кубалайт, бир 10 күн кубалайт, 15 күн кубалайт, кайра адамдар кайра чыга берет да. Анан кийин мэрия жыл дейт. Жыл деген менен места кылып берсин, пожалуйста, биз жылайды. Бизге азыр Дордой базарга барган менен Дордой базарда эч кандай неме жок. Соода жок. Ал жерге onun үчүн эми вокзалды жылдырса деген биздин оюбуз бар. Сатуучулар соодасын кылууга башка жайдын жоктугун айтып жатышса, жергиликтүү бийлик мыйзамды бузуп чоң жолго чыгып алгандар үчүн базардын ичинен жай берилип, шарт түзүлгөнүн билдиришет. Сөзү менен мыйзамсыз да бул жердечи. Бул жерде налог төлөбөйт, патент албайт. Биз азыр булар эми кайрылып атат мага. Бизге шарт түзбөйбүз, биз ошол жерде соода кылып турайлык деп атат, бирок мыйзамга туура келбейт. Мен мыйзамга каршы бара албайм. Ошол себептен бул тротуардагы соодагерлер ишкерге кирет, биз аракет кылабыз, базар коомдор менен сүйлөшүп, Кудай буйрса буларга шарт түзүп беребиз. Калаа башчысына нааразычылыгын айтып келишкен соодагерлер мына ушул Борбордук көчөнү бойлой эл көп каттаган тротуарларда отурушат. Коопсуздук маселеси каралган эмес, отурган жайы соодагерлердин өздөрүнүн жашоосуна да кооптуу. Парадка кылса болот эле май шаарды көрктөндүрүп. Туура эмес эми. Эми буларда тирилик кылыш керек да. Анан каяка барышат булар дагы. Ушуларга мына чоңдор шарт түзүп бериш керек, чынбы? Башка жака базар куруп жакшына кылып, анан булар кирип кетсе, булар да бала чакасын багатчынбы? Гененбиз да, жолдор тар, нары бери өсөмүш айтып калышат. Туура эмес мен үчүн. Siz bar veresizlermi? Biz bar veremiz. Kaçadan veresiniz? 50 somdan. Kimi veresiniz? Baş bazar kamda veremiz. Bir tane sas var mı? Bir tane sasını bir vermedi. Bugün vermedi. Özü her keni veriyor. Бүгүнкү күндө эч ким эч кандай налог иштеке төлөбөй атат. Ал жердечи албай атат. Жок андай эмнечи. Шаардыктардын коопсуздугу жана калаанын көркү үчүн аракет кылып жатканын айткан Мухтар Халматов жаңы ишке кирип жаткан дагы бир базарда мыйзамсыз жолго чыгып алган соодагерлер үчүн шарттар түзүлүп жатат дейт. Эми мен мынанча күн деп айта албайм, бирок мен ушу 2 ай, 3 айдын ичинде бир порядокко келтиришке аракет кылам. Бир 2 ай, 3 ай. Бул жерде жарандарыбыз көп. Ошон үчүн Дордой базары, биз жаңы Дордой базары ачылып атат. Дордой базары менен сүйлөшөбүз, жеке базар коомдор менен сүйлөшөбүз. Ошо сүйлөшүү жолу менен бул жарандарды маселесин чечишке аракет кылам. Бир 3 ай срок менен. Эски базарда соода кылып көнүп калган сатуучуларды жада калса базарга келген элди дагы жаңы ачылган базарга көндүрүү кыйын болоору коомчулук тарабынан айтылууда. Демек зордоп көчүрүп барган менен 2 ай өтпөй кайтып келип алышы мүмкүндүгүн да эч ким тана албайт. Роза Акматжан кызы, Мирзат Номанов, 7-канал, Өзгөн шаары. Ноокат районунда жаңы көпүрө пайдаланууга берилди. Ноокат районундагы Зулпуев айыл аймагындагы 40 кол сайында жөө жүргүнчүлөр өтүүчү көпүрөнүн ачылышы болду. Буга чейин жергиликтүүлөр өзгөчө кырдаалдар министрлигине көпүрө куруп берүү сураныч менен кайрылган. Жергиликтүүлөрдүн Нурболот Мырзахматов жеринде таанышып, каржылык жагы чечилген. Өтмөктүн жалпы суммасы 3 миллион 155 миң сомго курулуп, узундугу 72 метр, туурасы 1,5 метрди түзөт. Эки айылды бириктирген көпүрөнүн курулушу окуучуларга ыңгайлуу болгон. Анткени алар мектепке аркылуу өткөндүктөн сел келген учурда кооптуу болчу. Эми ата-энелер санаркабай турганын билдиришет. Бул деген билесиздер, мына айыл менен айылды балдар менен мына мектепке каттоосу жакшы болду. Анан бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан Ноокат району боюнча билесиңер 16 айыл өкмөт бир шаарыбыз бар. Анын ичинен 295 миң калкка жакын калкыбыз бар. Ошонун ичиндеги объекттер боюнча 32 объект.
булардын жасаган иштери. Бир көпүрө ынтымак айыл өкмөтүнө курулду. Бул узундугу 32-36 метрлик, ана машина каттай турган жер аябай чоң көпүрө. Жакын арада ушул январь айында бүтөт. 26 январдан 28 январга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоол райондору менен ашууларында көчкө түшүп, кар күрткүсү пайда болушу мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдиришти. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаалардын ортосундагы 500 метр аралык чектелиши зарыл экенин эскертти. Алдыда сиздерди аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кабар маалымат программасынын жума күнкү чыгарылышы ушуну менен аяктайт. Эгерде сиздер кандайдыр бир мыйзамсыз көрүнүшкө туш болсоңуз, чечилбей жаткан көйгөйлөр болсо, биздин төмөндөгү WhatsApp номерибизге бөлүшүңүз. Биздин кабарчылар жеринде жооп алып берүү үчүн аракет көрүшмөкчү. Бизди социалдык тармактардан 7-канал деп издеп, катталып, өлкөдөгү маалыматтардан кабардар болуңуздар. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.